Түз эфирде күндеме маалыматтык программасынан толукталган кечке чыгарылышы. Аны мен Кундуз Кенжебаева алып барам, саламатсыздарбы. Алгач берүүдөн кыскача анонс. 17 жылдан бери биринчи жолу Кызмат мамлекеттик мекемесинин IT блогу заманбап жана ыңгайлуу кеңсеге ээ болду. Анын ачылуу аземине президент Садыр Жапаров катышты. Садыр Жапаров 2005 жылы Курманбек Бакиевдин штабында иштегенди. Президент журналист Лейла Саралаеванын Курманбек Бакиев тууралуу жарыялаган видеосу боюнча жооп берди. Март окуясына 20 жыл. Жоғазын ыңкылабынын тарыхында орду жана элдик көтөрүлүштөрдөн кандай сабак алдык? 1 сентябрдан баштап эреже бузгандардын айдоочулук билими текшерилет, билбегендердин айдоочулук көлүгү алынып, сынактан ийгиликтүү өткүчү кайтарылбайт. Жалал-Абадта эскилиги жеткен мектепте бир партада 3 окуучу олтуруп билим алат. Буга улай эле имарат кызыл сызыкта жайгашып 1 метр сүрдүүгө туш келип отурат. Бүгүн 24 мартта саат 12:17-де Ысык-Көл облусунун аймагында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрге билдирди. Титирөө облустун Ак Соо районунун Жер Калаң айылында 2,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кубанычбек Бөкөнтаев Кыргызстандын Армениядагы элчиси болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстандын Орусиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев жаңы милдетин Москва шаарындагы резиденциясында иштөө менен биргеликте аркалайт. Бөкөнтаев Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп 2024 жылы дайындалганга чейин Улуттук банкты жетектеген. Мамлекетти санариптештирүү тармагында иштеген Кызмат мамлекеттик мекемесинин IT адистери жаңы кеңсе менен камсыз болушту. Анда жалпы 175 программист үчүн заманбап бардык шарттар түзүлгөн. Анын ачылуу аземине мамлекет башчысы Садыр Жапаров, президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев жана тийиштүү тармактын кызматкерлери катышты. Жаңы кеңсе жаңы жабдыктар менен камсыз болгон мекеме 17 жылдан бери жеке секторлордун имараттарында кызмат кылып келишкен. Кыргызстандагы санариптештирүү ишин алдыга жылдыруу иштери уланууда. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкөнүн IT тармагында иштегендер үчүн жаңы кеңсе ачылды. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле кеңсе жарык, заманбап жана жалпы 175 программист үчүн ачык пландагы офис бардык шарттары менен түзүлгөн. Мында сырткары мында эс алуу бөлмөлөрү, ашкана жана башка толук шарттары түзүлгөн. Мындан 3 ай мурун санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Инфоком мамлекеттик ишканасы жана Калкты каттоо департаменти президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөрүлүп, 2 тармактагы ишкананы бириктирүүнүн алкагында Кызмат мамлекеттик мекемеси түзүлгөн. Ишкана түзүлгөндөн кийинки кадам кызматкерлерге ыңгайлуу шарттарын түзүү ишке ашты. 17 жылдык тарыхы бар мекеме буга чейин жеке секторлордун имараттарында иштеп келген. Эми учкун имаратында жайгашкан жаңы кеңседе жүздөгөн мамлекеттик деңгээлдеги долбоорлор ишке ашмакчы. Урматтуу президентибиздин тапшырмасын биз толук кана аткардык. Мына бардык ушул программисттерге толук кандуу шарттар түзүлдү. Ошону менен бирге мына ушул Кызмат мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери бүгүнкү күндө командасы толук кандуу бир 4 багытта биздин мамлекетибизде мына цифровизация боюнча алгактуу жумуштарды аткарды. Мунун эң биринчиси, урматтуу журналисттер, мына көрүп турган биздин көрүүчүлөр, биз бүгүнкү күндө паспортту, жеке өзүбүздүн паспортту онлайн түрүндө алууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Мурдакта комната отдыха деген нерсе жок эле. Аякта азыр мисалы жаткан жерлер пайда болду. Керек болсо биякта түнү менен калып иштесек болот экен 24 саат бою. Анан кухня бүт шарттар мындай модерн стиль сыяктуу болуп калды. Бүт жаңы нерсе орноштурулду. Мамлекеттик органдарга системаларды баштан түзүп беребиз. Ал
Бизде көбүнчө 115тен ашык проекттер бар, ошонун баарын биз жасайбыз. Шарттары боюнча абдан жакшы. Бул азыр жакшы болуп калды. Анткени биз отуруп көбүнчө иштейбиз да 12 саат, 8 саат турбай отуруп иштеген үчүн бизде андай физический активность керек. Ошон үчүн мы рады, что бизге установили теннисный стол коюп берген үчүн сүйүнүп атабыз, кубанычтабыз. Жана бизге комната отдыха. Кызмат мамлекеттик мекемеси реформалоонун алкагында жарандарды тейлөө борборунда күтүү убактысы кыскартылып, электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрү да кеңейтилген. Учурда түзүлүп жаткан шарт толук электрондук документ жүгүртүү системасына өтүүгө багытталып, муну менен бюрократияны минималдаштырууга, чечим кабыл алуу процессин ылдамдатууга жана мамлекеттик кызматтарды онлайн жеткиликтүү кылууга мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө мына бир күндө 2000ге жакын очеред сондордо очередке турган жарандарыбыз көрүнүп аткан болсо, мына ушул электрондук тиркемелер иштелип чыгып кирген сайын мына бүгүнкү күндө 1500-1600ге чейин мына түшүп калды. Оңой эле жолу түндүк тиркемесине мына киресиздер. Мына ушул жерде бардык кызматтар көрсөтүлгөн. Мына ушул менен пайдалана турган болсоңуздар, убактыңыздар дагы үнөмдөлөт. То есть алууга дагы кандай документ болбосун алууга дагы силердин мүмкүнчүлүк шарттарыңар түзүлөт. Бүгүнкү күндө мындай ушу түндүк деген мекемени биз мындай айтканда единый интегратор кылайлык деп атабыз. Единый цифровая платформа деген мындай бүт баары эле ар бир мындай мамлекеттик органдарда өзүнчө биз программный обеспечениялар бар да, сервистер. Ошонун бүт баарын толук мындай бирге кылып туруп бир единый бир платформада түзүлсө деген ойда. Ошол эле соцблок болобу, ошол эле медицина тармакпы, бүт мындай тармактарды алып туруп бир интегратор кылып туруп бир түндүккө мындай байлайлы деген, камтыйлы деген оюбуз бар. Кызмат мекемесинде учурда 50дөн ашуун программист иштейт. Алдыңкы келечекте алардын санын 120дан 150гө жеткирүү болжолдонуп жатат. Бул программисттер өлкөдөгү жалпы мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү багытында 100дөн ашуун долбоорлорду ишке ашырмакчы. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Учкун ишканасы 2 мамлекеттен паспорт чыгарып берүүгө буйртма алды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев кабар агенттигине билдирди. Анын айтымында былтыр Кыргызстанда паспорттор чыгарылып баштаган, ал үчүн заманбап жабдуулары сатылып алынган. Мурда биз өзүбүздүн паспорттарыбызды чет мамлекетте чыгарып келгенбиз. Канчалаган акча каражаттар которулчу. Мына эми азыр башка мамлекеттер бизге буйртма берип паспорттарды басылып чыгып жатат. Биринчи Кения өлкөсүнүкү басылды, эми Лаостуку даярдалат деп билдирди ал. Ал ошондой эле Каныбек Туманбаев буга дейре Кыргызстандан паспорттору чет өлкөлөрдө басылып келгендиктен жасалма паспорттордо чыгып сатылган учурлар болгон. Ошондуктан бүгүнкү күндө паспорттордун коргоо элементтери жогорку деңгээлде жасалууда. Президент Садыр Жапаров 2005 жылы Курманбек Бакиевдин шайлоо штабында иштеген эмес. Бул тууралуу мамлекет башчы 24 мартта Кабар улуттук маалымат агенттигине берген чакан маегинде айтты. Садыр Жапаров бул чындыкка дал келбесин билдирип, ал Феликс Куловдун шайлоо штабында иштегенин кошумчалаган. Чет жакта жүргөн журналист Лейла Саралаева YouTube'дагы Новое лица каналына Кыргызстандын эгемен тарыхындагы саясий окуялар, элдик толкундоолор боюнча видеолорду чыгарып, учурдагы өлкө башчысын 2005 жылдагы Курманбек Бакиевдин шайлоо штабына байланыштырган болчу. Мен ал журналистти тааныбайт экем. Ушунча жыл саясатта жүрүп көңүлдү эле буруп Маек деле берген эмес экем. Бирок ошентсе да сурооңузга жооп берип коеюн. Мени 2005 жылы Бакиевдин штабында иштеген дегени карандай калп. Мен Куловдун штабында иштегем. Ушуну так билбегенден кийин сиздин бул журналист кесиптешиңиз самопал же бир жолу колдонулуп ыргытылган кол жоолук сыяктуу журналист экен. Куловдун штабында иштегенимди Атамбаев жакшы билет. Себеби Атамбаев Куловдун штаб башчысы болгон. Кулов менен Бакиев тил табышып, тандем болгондон кийин штаб жабылып баарыбыз тарап кеткенбиз. Кыргызстанда 2020 жылга чейин айдоочулук күбөлүк 15-20 миңден сатылып келген. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов жазды. Эрежени билбеген айдоочулук күбөлүктү сатып алган айдоочулардын себебинен жол кырсыктары көбөйүп кетти. Мындай көрүнүштү жоюу максатында өлкө башчысы тапшырма коюп, ага ылайык 1 сентябрдан тарта жол эрежесин бузган айдоочулар токтотулган жеринен жол эрежелери суралат. Эгер жооп бере албай эрежени билбесе, айдоочулук күбөлүк алынып, кайрадан сынак тапшырууга жиберилет.
Жыл баштан бери өлкө боюнча 1300дөн ашык жол унаа кырсыгы орун алган. Анда 2000дей жаран аркандай жаратылып, 102 киши каза болгон. Катталып аткан жол унаа кырсыктарынын дээрлик 38% ушул жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетүү фактысы менен көбүрөөк катталып атат, айрыкча Бишкек шаарынын аймагында. Ошондой эле мына күн жылып азыркы учурда мопед, скутер, самокат өңдүү жеке мобилдүү каражаттардын да катышуусунда тилекке каршы жол унаа кырсыктарынын саны өсүү темпи байкалып атат. Жол кырсыктары эрежени билбеген, күбөлүктү сатып алган айдоочулардын кесепетинен орун алып жатат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов жазып, өлкө башчысы кырсыктарды азайтуу максатында тапшырма бергенин билдирди. Ага ылайык 1-сентябрдан тарта жол эрежесин бузган айдоочулардан токтотулган жеринде жол эрежелери суралат. Эгер ал суроолорго жооп бере албай калса, ошол замат айдоочулук күбөлүгү алынып, кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Айдоочу сынактан өтсө гана күбөлүгү кайтарылып берилет. Президентибиз 1-сентябрга чейин Ички иштер министри менен унаа мекемесинин жетекчисине бул багытта иш-аракеттер планын иштеп чыгууга тапшырма берди. Бул механизм айдоочулардын сынакка жакшылап даярдануусуна түрткү болсун деген максат менен иштелип чыкмакчы. Бул процедуранын баары видео жазуулар менен коштолот. Биринчиден, эч ким майы инспекторлорун күнөөлөй алышпайт. Экинчиден, жол эрежесин билбегендер өздөрү эле уят болушат. Алдын ала маалымат боюнча айдоочу биринчи жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом, экинчи жолу кайра келсе 1000 сом, үчүнчү жолу тапшырууга келсе 2000 сом төлөйт. Мындай демилге айдоочулардын арасында түрдүү пикирлерди пайда кылды, бирок көпчүлүктүн колдоосуна алынууда. 1-сентябрдан эртерээк кылса деле болмок. Жол эрежесин билбегендерди кайра экзамен тапшырыш керек, жатташ керек өз үчүн. Жол эрежесин билбеген үчүн авария өтө көп болуп атат Кыргызстанда. Мен мисалы жашым 65 чыкты, мен эсимде жок да. Мен 20 жашымда окугам. Мен туура эместер деп ойлойм. Себеби жашым өткөн, эми жаш азыркы окуп чыккандардан сураса болот эми. Эликтен ашкандан кийин атыңды зорго табасың, анан ол неме знактарды билиш кыйын. Эми основной знактарды билебиз эми көп. 50%, кийинки жагы немелерди билбейбиз да. Эрежесин сактабагандыктан келип чыгып атса керек да, ошо нерсечи. Эрежесин көбү билбейт. Ага карабай айдайт, правиланы буза беришет. Экзамен тапшырса, өтсө алат правасын, өтпөсө айдоочулук күбөлүгүнөн ажырайт. Туура эле болуп атат. Серепчилер бул демилге оң жыйынтык берерине үмүт артышат. Анткени мурда кийин окуган айдоочулардын билимин текшерип туруу алгач унаа башкаргандардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн маанилүү экенин айтышат. Буга чейин айдоочулук көлүктөрдү сатып алган учурлар көбөйүп кеткен. Анан Союздун убагындагы эски шопурлар дагы азыркы жаңы эрежелердин көбүн билбейт. Эми ушул багытта ишти жүргүзсөк, азыркы күндөгү жаңы жол эрежелерин баягы көп эмелер киргизилди да азыр. Мындай жолдор чоңойду, кеңейди дегендей белгилер пайда болду жаңы. Ушулардын бардыгын билүүгө милдеттүү болушат да. Жана бул менин ишенимимде айдоочулардын жоопкерчилигин көбөйтүү менен бул элдин дагы коопсуздугун камсыздоого алып келет да. Бул система мурда бар эле. Көп нарушение кылгандарды экзаменге жөнөтчү. Ушу кийинки жылдары ушулар жоголуп кетти. Буну кайра ордуна восстановить этилип жаткандыгы өтө сонун. Ушуну тезирээк ишке ашырса, айдоочулар өздөрү деле түздөнүп калмак. 90-жылдардан кийин айдоочулук күбөлүктөр сатылып, көптөр эрежени билбей автоунаа башкарып, алардын айынан жол кырсыктары көбөйгөнү себеп болгону айтылган. Алагөзов 2020-жылга чейин айдоочулук күбөлүк 15-20 миң сомдон сатылып келген жазган. Азыр бул көрүнүш токтоп, баары айдоочулук күбөлүктү чындап окуп ала баштаганын кошумчалаган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.
Бүгін 24 мартта Бишкек шаарында 2005 жылдағы март революциясынан 20 жылдығына жана 2010 жылдағы апрель революциясынан 15 жылдығына арналған элдик революциялардын максаттары жана сабактары деген темада илимий практикалык конференция болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышып, элдик инкылаптар кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптануу процессин улантууда чечүүчү роль ойноп, улуттун жетилишине жана нукура демократиянын орношунун этаптары болгонун баса белгиледи. Анын айтымында дал ошол каргашалуу күндөрдө элдин чечкиндүүлүгүнүн аркасында эркен коом жана жоопкерчиликтүү бийлик куруунун пайдалуу түптөлгөн. Конференцияга алдыңкы эксперттер, илимпоздор, саясий жана коомдук ишмерлер чогулуп, революциялык окуялардын өлкөнүн өнүгүшүнө тийгизген таасирин талкуулап, келечекке багыттарды белгилешти. Быйыл Жоғазын ынкылабына 20 жыл. 2005 жылы 24 март күнү демонстранттар өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин үй-бүлөлүк системасына каршы чыгышкан. Элдик толкундоолордун жыйынтыгында өлкөдө бийлик алмашып, Аскар Акаев өлкөдөн чыгып кетип, мамлекеттик башкаруу Курманбек Бакиев көтөт. Коомчулукта бул датаны 2012 жылдан тарта расмий белгилөөгө тыюу салынган. Жоғазын ынкылабы деген ат менен Кыргызстандын тарыхына кирген окуя тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кыргызстанда Жоғазын ынкылабы деген аталыш менен тарыхка кирген 24 март окуясына быйыл 20 жыл толду. Бул күнү демонстранттар өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаевдин үй-бүлөлүк системасына каршы чыгышкан. Элдик толкундоолордун жыйынтыгында өлкөдө бийлик алмашып, Аскар Акаев өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Эки миң бешинчи жылы мартта элдик толкундоолор Жалал Абадта башталган. Үй-бүлөлүк башкаруунун жана таза эмес шайлоонун айынан чыккан көтөрүлүштүн башкы каармандардын бири Медер Усенов. Ал элдин наразычылыгына себеп болгон жагдайларга токтолду. Март ынкылабына чейинки көп окуялардын негизинде пайда болгон нерсе да баардык нерсе топтолуп келип, ушул 24 мартта биздин Кыргыз Республикасынын президентинин бийлигинин кулашы менен коштолду десем жаңылышпайм. Себеби Şu 2002 жылдан баштап Кыргыз мамлекетинин бүтүндүгү, жеринин бүтүндүгү, элдин биримдиги түзүлгөн. Себеби Кыргыз жерлерин четинен башка мамлекеттерге өтө башташына элдин наразычылыктары пайда боло баштаган. 2002 жылы ушул Үзөңгү кууштун кетиши Кытай мамлекетине бул Кыргыз элинде наразычылыктарды пайда кылган. Ошону менен бирге биринчи жолу Кыргызстандын мен билгенден биринчи жолу ушул Аксы элинин депутаты ошол мезгилдеги Азимбек Анаркуловичтун, Бекназаровдун ушул жерлердин кетиши боюнча наразычылык кылып, президентке импичмент жарыялоосу менен бул нерселердин негизги нерсеси башталып кеткен да. Андан кийин ушул 17 мартта Аксыда адам атылып кеткен. Бул жерде ушул 6 адам өлүп, көптөгөн адамдар аябай оор жаракат алган. Ачарчылык болуп, Шергазы Назаркулов деген агабыз өтүп кеткен ачарчылык кылып. Ошол мезгилдеги президенттин балдары, кыздары, бир туугандары ушу шайлоо саясатына аралашып, мамлекеттик иштерге аралашып, депутатка койгону себеп болгондагы ушул жерде Жалал Абадта биринчи жолу март ынкылабынын пайда болушу себеби ошол мезгилде президент премьер-министр ал мезгилде иштен кеткен Курманбек Салиевичтин штабына анын кылып жаткан иш жүргүзүп аткан ошо шайлоо мезгилине аябай чоң тоскоолдуктар болуп туруп, анан кийин ушул 24 мартта аябай чоң ушу ага чейин ушул келип 19 мартта ушул Жалал Абадта болгон. Спецназ, ар түрдүү Альфа чек ара кызматтарын алып келип элди урдуруп соктургандан кийин бийлик өкүлдөрү
24 мартта şu Жалал Абадта, Бишкекте ыңкылап менен аяктады десем жаңылышпайм да. Баягы социалдык бир курч көйгөйлөр болгон, андан сырткары саясий дагы себептер болгон. Алардын бири шайлоо. Мына ушул шайлоого болгон наразычылыктардан улам 2005 жылдын 4 мартында Жалал Абадта мындай алгачкы бир чыгуу башталганда бул эмнени билдирип турат? Жалал Абад шаары ошол учурдагы март окуясынын бир чордону болду деп айтсак болот. Андан сырткары локалдык бир топ аймактарда болгон, бирок ушул башталышы Жалал Абад шаарында болгон. 24 марттагы бийлик алмашуу революциябы же төңкөрүшпү деген талаш тартышка бүгүнкү күнгө чейин чек коюлу элек. Коомчулукта бул дата демократияга жол салган чоң саясий күрөш деп сыпатталганы менен өлкө бийлиги ошол кездеги талаптардын өтөсүнө чыга албаганы айтылат. Себеби андан кийинки башкаруудагы элдик толкундоого алып келди. Март ыңкылабында элдин күткөнү аябай чоң болчу. Тилекке каршы аны толук бойдомунда аткарылды деп айтууга болбойт. Менимче бүгүнкү биздин коомубузда учурда болуп жаткан өзгөрүүлөр элдин мындай демейдеги түшүнүгүндө ошол март ыңкылабында башталыш керек эле да. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Мына ошонун натыйжасында 2010 жылдагы окуя болуп кетти, апрель окуясы. Ал окуяны дагы бир топ деңгээлде мындай кандай да болсо даңазалапкан учурлар болду. Бирок бардыгын мезгил өз учуруна коет экен да. Деги эле мен тарыхчы катары ар кандай окуяга мезгилдин өтүшү менен баа бергенди мындай туура деп айтат элем да. Кандай болгон учурда дагы март ыңкылабы бул Борбордук Азия чөлкөмүндө Кыргызстанда демократиялык бир принциптердин ишке ашкандыгын күбөсү болуп эсептелет бир жагынан алганда. Ал эми анын бул революция дейбизби, ыңкылап дейбизби, ал бир күндө эле ишке ашатып кое турган окуя эмес да. Ал буну бир процесс катарында караш керек. Ошол процесстин уландысы 2010 жылдагы окуя болду. 2010 жылдан жыйынтык чыкпагандан мына 2020дагы октябрь айындагы окуялар болду да. Муну биз бир себеп натыйжалык байланышта карашыбыз керек. Учурда Жогазын ыңкылабы расмий белгиленбейт. 2012 жылы Жогорку Кеңештин токтому менен токтотулган. 24 март 2008 жылдан тарта элдик революция күнү катары расмий белгиленип келген. Асел Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы. Алабуккада Балтагулов айлананын мурдагы башчысы жана жергиликтүү кеңештин депутаты коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык мурдагы жетекчи айыл тургундарынан 100 миңден 300 миң сомго чейинки акча каражатын алган. Шектүү турак жай куруу үчүн 136 жасалма буйрук чыгарган. Айылдагыларга келтирилген зыяндын суммасы 10 миллион сомду түзөт. Мындан тышкары ал бизнестеги 20% үлүшү үчүн айылдык кеңештин депутаты менен келишип, ресторан куруу үчүн 1 гектар жер тилкесин мыйзамсыз берген. Экөө тең убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкектеги бала бакчанын имараты мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда 159-чу балдар бакчасынын имараты 80 соток жер менен 1993 жылы менчиктештирилип кеткен. Анын ээси мүлккө ээлик кылуунун мыйзамсыздыгын түшүнүп, ыктыярдуу түрдө мамлекетке өткөрүп берген. Атайын кызмат жыл башынан бери 6 бала бакча мамлекетке кайтарылганын кошумчалады. Эскилиги жеткен мектепте бир партада 3-төн отуруп сабак окушат. Бул окуучулардын билим алуусуна терс таасирин тийгизүүдө. Жалал Абад шаарынын Чолок Терек айылындагы 29-чу Таалай көл Идирис абатындагы орто мектеби жаңы имаратка муктаж. Учурдагы имараты 1954 жылы жергиликтүү тургундар тарабынан ашар жолу менен салынган. Ата-энелер эски имаратта окуп жаткан балдарынан кооптонуп, биздин телеканалга кайрылган. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот.
артта кээинки окуучулар батпайт. Биз мектепке келгенде уже кадимкидей настроение да бозулуп, балдарыбызды деле жөнөтүштөн сәл чочулап турабыз да. Кызыл сызык снос 1 метр деп жазып коюптур. Жалал-Абад шаарынын Чолоктерек айылындагы номер 29 Талайгүл Идрисов атындагы орто мектеби жаңы имаратка муктаж. Учурдагы имараты 1954 жылы жергиликтүү тургундар тарабынан ашар жолу менен салынган. Эскилиги жеткен имаратта окуп жаткан балдардан кооптонгон ата-энелер регион телеканалына кайрылышкан. Азыр жаңылануу көп жерде жаңылануу болуп атат да. Анан ошого биздин дагы мектеп ушундай кирилип калсын, ушу жаңыланып калсын деген ниетте чогулдук. Бул жерде жаңы айыл болгондуктан аябай көп тургундар жашайт. Ар бир үйдөн 3төн 4төн балдар келет. Анан бул коопсуздуктан биз коркуп атабыз. Бул көп жылдык эски имарат болгондуктан балдарыбызды деле жөнөтүштөн сәл чочулап турабыз да. Ошон үчүн эми биздин мектебибиз дагы ушинтип эл катары жаңыланып калсын, ушу биздин дагы мектебибиз жаңылансын деген үмүттөбүз да, балам. Мен бул жерде 4 балам окуйт. Чоң балам бүтүп чыгып кетти. Анан бизге кыскасы условиясы бар, жакшы мектеп керек да. Анан бул жерде азыр условия жок кыскасы. Суранат элем өкмөттөн жакшы мектеп куруп берсе. Атылган мектеп имараты 120 окуучуга ылайыкташкан. Учурда 512 окуучу 3 смен менен билим алышат. Бөлмөлөрдүн тардыгынан бир партада 3төн окуучу отурушат. Мындай көрүнүш окуучулардын билим алуусуна терс таасирин тийгизет. Биз дагы чоң мектептерде 2 этаж, 3 этаж мектептерде окугубуз келет. Биздин азыр класстарыбыз 2-3 классыбыз суук, мынакта батпайбыз, артта кээинки окуучулар батпайт. Башка мектептерде мындай барганда барыр эме болот экен да. Ушул жакта окуп калбапмын дегенчи. Анан биз мектепке келгенде уже кадимкидей настроение да бозулуп, мындай киргенде эле туң болупчу, капкараңгы болгон үчүн да бизде еще биздин классыбызда тем более кышта жамгыр жааганда, кар жааганда үстүнөн тамчыларыбыз тагып, көп окуучуларыбыз ооруп да калышат. Биз суранар элек ошо биздин мектепти жаңы мектеп куруп, жаңы условиялары менен, жакшы условиялары менен куруп беришин суранат элек. Мектеп директорунун бөлмөсүндө окуучуларга сабак берилет. Ал эми директор, китепканачы, жаш өспүрүмдөр менен иштөө адиси жана архив бир бөлмөдө иш алып барышат. Имарат заман талабына толугу менен жооп бербейт. Мындан улам жаңы имаратка муктаждык жогору болгондуктан мектеп жетекчилиги бир нече ирет кайрылган. Актовый зал жок, спорт зал деген жок. Вот ошол нерседен кыйналабыз. Болгону 9 эле кабинетибиз бар. Мисалы үчүн менде директордун жетекчи катары мен өзүмдө кабинет жок. Мен өзүмдүн кабинетимде дагы ошол класска бергенмин. Ал класс мындай кичинекей эле класс, стандартка туура келбейт. Бир 10 парта араң бата турган кабинетте ошол жерди дагы бердим. Ал эми мына турган жерибиз бул китепкана. Китепканада бул жерде китепканачы отурат. Бул жерде мен отурам, катчы отурат. Мунул жагыбыз архив. Мунул жерде ИДНга атайын кабинет болуш керек да, талап боюнчачы балдар менен иш жүргүзгөн. ИДНга ушул жерди бурушту бергенбиз. Сузак районунда жүргөндө да мен кайрылгам, ал тарапта дагы атайын комиссия түзүлүп, райондук администрация тарабынан комиссия курамы келип көргөн. Андан кийин мына шаарга өттүк. Шаарга өткөндө дагы мен ал жерде дагы кайрылдым. Ал мэриянын дагы буйругу менен комиссия курамы октябрь айында келип көрүп кетишти. Азырынча чечим чыга элек. Жол кеңейтилип жаткандыгына байланыштуу мектептин имараты 1 метр кызыл сызыкка чыгып кеткендиги эскертилип, снос жазуусу да калтырылган. Жума күнү келсек, неме ушул кызыл сызык снос 1 метр деп жазып коюптур. Муну асфальт жерибизге да сызып коюптур. Ушул жерден неме кылбагыла деп. Биз спартакиада мугалимдер спартакиадасына бараттык эле, анан ошол сызып кеттир. Бизге эч ким да атайын официалдуу түрдө билдирген жок. 1 метр мектептин дубалы баягы окууканасынан 1 метр бузулуш керек экен. Ошол немеге да красный линияда ага да кошулуп калдык. Номер 29 Талайгүл Идрисов атындагы орто мектеби Сузак районунун аймагында болуп, Атердин алкагында Жалал-Абад шаарына кошулган. Өткөн жылы мэрия тарабынан түзүлгөн комиссия текшерип, жаңы имарат салуу керектиги айтылып, учурда жергиликтүү бийлик тарабынан аракеттер көрүлүп жаткандыгы маалымдалды. Өткөн 24-жылы административдик территориалдык реформанын негизинде Жалал-Абад шаарынын аймагына 8 мектеп өткөрүлүп берилген. Ошол 8 мектептин ичинен Чолоктерек айылындагы Идрисова мектеби да кирет. Идрисова мектебине өткөн жылы эле биз барып кабар алып, чындыгында мектеп жаңы мектеп имаратына муктаж экенин көрүп келгенбиз. Бул Чолоктеректеги мектепти Жалал-Абад шаарынын мэри жана тиешелүү жетекчилер менен биргеликте барып карап келгенбиз. Ал жерде ошо курган жери деле бар.
мамлекет тарабынан бул мектеп курулуп берилет. Жалал-Абад шаарында жалпы 21 мектеп болсо, аймактарды бириктирүүдөн кийин 8 мектеп кошулган. Калада жалпы 29 мектеп болсо, анын 6-сына жаңы имарат салуу муктаждыгы бар. Мындан сырткары шаар кеңейип, калктын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу дагы 5 мектеп салынышы керектиги шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан маалымдалды. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Кыргызстанда 15 апрелден 15 сентябрга чейин жазгы жайыттарга мал жаюуга чектөө киргизилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөрү жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда министрликтен тиешелүү буйругу былтыр 23 июлда чыккан. Жергиликтүү бийлик жакынкы жайыттарды жетиштүү көзөмөлдөнбөй, ал эми жайыт пайдалануучулар ага кайдыгер мамиле жасаган. Натыйжада 139 000 гектар жакынкы жайыт деградацияга учураган. Жайытты жакшыртуу максатында 15 апрелден 15 сентябрга чейин жазгы жайыттарга мал жаюуга чектөө киргизилди деп айтылат маалыматта. Министрлик малчыларга алыскы жайыттарды пайдаланууну, жергиликтүү бийликке жайыт башкаруу планын бекиткенде бул буйрукту эске алууну сунуштаган. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова Азия чемпионатында жетишкен ийгиликтерге бир да балбан кыз жете элек. Бул тууралуу United World Wrestling дүйнөлүк күрөш уюму соц тармактагы баракчасына билдирди. Кыргызстандын белгилүү спортчусу Айсулуу Тыныбекова 2013 жылдан бери Азия чемпионатынан байгесиз кайткан эмес. 2018 жылы Бишкекте өткөн Азия чемпионатына катышпаган жылды кошпогондо, Тыныбекова 2013 жылдан бери Азия биринчилигине 11 жолу катышкан. Ал 6 жолу Азия чемпиону атанып, 3 жолу күмүш жана 2 ирет коло байге уткан. Ошондой эле Тыныбекова Азия чемпионатында 6 ирет алтын уткан. Азия чөлкөмүндөгү биринчи балбан кыз. Ал былтыр Бишкекте өткөн Мелдеште Азиянын 6 жолку чемпиону атанган. Ага чейин япониялык Кёко Хамагути Азия чемпионатында көп алтын уткан балбан кыз болуп келген. Ал Азиянын 5 жолку чемпиону. Бүгүн Катар улуттук курамасы эртеңки оюн үчүн Бишкекке келди. Футбол боюнча Кыргызстан Катар курама командаларынын машыктыруучулары, команда капитандары беттеш алдындагы маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Эскерте кетсек, эртең 25 мартта 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо турниринин 3-турунда Кыргызстандын курама командасы Азиянын учурдагы чемпиону Катар курамасы менен беттешет. Оюн Борбор калаанын башкы аренасы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтүп, саат 19:45 башталат. Бүгүн Катар курамасы Борбор калаага 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын 3-тандоо раунду алкагында өтө турган Кыргызстан Катар беттешине катышуу үчүн келишти. Оюн алдынан эки кураманын башкы машыктыруучулары жана команда капитандары беттеш алдында маалымат жыйын курушуп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ар бир оюнчу оюн талаасына чыкканда Катар курамасынын оюнчулары 100% беришип ойнойт, дайыма жакшы жыйынтыкка келгенге аракет кылышат жана кийинки бүгүн эртеңки беттеш ошондой эле болот деп Катар курамасынын башкы машыктыруучусунун айтымында, алар азыркы акшумкарлардын акыркы жылдары оюн талаасында көрсөтүп жаткан аракеттеринен кабардар. Ага карабай эртеңки оюнда жок дегенде 3 упай алабыз деген ишенимде турушат. Ар бир оюн деген жаңы мүмкүнчүлүк, утканга биз үчүн жаңы мүмкүнчүлүк, андыктан эртеңки беттеште 3 упай алаарына күнөө жок деп башка машыктыруу үчүн. Tomorrow we play a very important match for us. We'll try to. Ал эми Акшумкар курамасынын башкы машыктыруучусу Максим Лисицын журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эртең кызыктуу беттеш болоорун билдирип, ага команда толук кандуу даярдыгын белгиледи. Ошондой эле Өзбекстанда өткөн оюн боюнча кураманын айланасындагы айтылып жаткан суроолорго команданын курамы боюнча да баарына кеңири жооп берди. Как бы нам тяжело не было, это не значит, что мы должны проигрывать. Поэтому мы ищем пути. Канчалык оор болбосун, бул жеңилет дегенди билдирбейт. Биз кандай ыкманды колдонбойлу, максатыбыз жеңишке жетүү. Сложную ситуацию. Мы все равно пытались найти пути для того, чтобы достичь приемлемого нам результата.
Ошондой эле башкы машыктыруучунун айтымында ар бир команда мелдештерде кийинки баскычка чыгууга жан үрөп ойнойт. Бул иретте болгон күч аракетин жумшап, татыктуу оюн көрсөтүүгө даярдыгын белгилеп, көрүүчүлөрдүн колдоосу да чоң күчкө ээ экенин айтып, аларды жеңишке жетелерин эскертти. Матч. Завтра будет такой матч, когда сопернику очень много надо, точно так же, как и нам, очень много надо. Поэтому здесь мы не рассматриваем, соперник будет играть в гостях. Эртең жеңишке жетүү үчүн бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Келген коноктордун дагы биздин дагы максатыбыз жеңишке жетүү. Ошондуктан биз бардык позицияны карап үйрөнүп чыктык. Буга чейинки оюндарды эске алганда көрүүчүлөрдүн колдоосу бизге чоң күч берет. Жана биз ушундай чоң колдоого муктажбыз. Обозначили момент, что мы делаем сейчас все возможное, чтобы каждого из наших игроков подвести в 100% готовности к матчу. Команданын капитаны журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бул оюн орозо айына туш келип, оюнчулардын орозо кармагандыгы аларга тоскоолдук кылбастыгын билдирди. Буга чейин бул команда менен бир нече ирет бет келишкен. Мындан улам бул жолу жеңебиз деген ишенимде турушат. Я думаю, пост это... Мен ойлойм, балдардын орозо кармашы бизге эч кандай көйгөй алып келбейт. Себеби Өзбекстанда болгон беттеште күбө болдук. Тескеринче балдарга күч-кубат берип, жараткан ар дайым биз менен экенине ишенебиз. Тех, кто постится, так как Всевышний с ними, их поддерживает, поэтому он даст им силы и на этот матч. Белгилей кетсек, эртең 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын 3-чү раунду алкагында Бишкекте өтө турган Кыргызстан Катар беттешин малайзиялык калыстар тобу тейлейт. Оюн 25 март күнү саат 19:45-те Борбор калаанын Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өтөт. Рамазан айына туш келген бул майрамда көрүүчүлөргө стадиондо ооз ачуу жана намаз окуучу жайы уюштурулат. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. 24-26 март күндөрү боло турган жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу райондорунда жана ашуудагы унаа жолдорго кар күрткүсү жана кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Кар көчкү Бишкек-Ош унаа жолунун Төө ашуу, Ала Бел ашууларында, Чычкан Капчыгайында, Каракол Эңилчек унаа жолунун Чоң ашуу ашуусунда, Ала Бука Канышкыя унаа жолунун Чапчыма ашуусунда, Красная Горка Акташ унаа жолунун 1-2 чакырымдарында түшүшү күтүлүүдө. Бул күндөрү муз тоңуп жолдор тайгак болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги айдоочуларга унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарылдыгын эскертти. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Күндөнү маанилүү жаңылыктар мына ушулар төздү. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Студияда Кундуз Кенжебаева болдум. Саламатта туруңуздар.